Умрага баруу ниети жүрөгүңүздө кантип жаралды жана келүүнү кыялданып элеңиз негизи буга чейин? Ооба, сөзсүз. Мен 2024 жылы ушул билим агабыз ушу көптөгөн көз айстерди ушул умра сапарына алып келген, умрага. Анан ошол убакта баягы сертификаттар тапшырып атканда ушул YouTube'дан көрүп калган элем. Ошо көз айстерди умрага жөнөтүп атабыз, дагы умрага жөнөтөбүз деген сөздөрүн угуп калдым эле. Анан биз дагы баягы пенде экенбиз да. Ушинтип билим майкенин өзүнө кайрылганыбызда жазгам. Анан баягы ичимдеги эмнегедир ошо иманым жол берген жок, кайра өчүрүп салдым да окуй электе. Неге дегенде Аллах Таала баягы айтат го, силер пендеден эмес менден сурагыла депчи. Ошо пендеден эмес Аллахтан гана болот деген ишеничти жүрөккө алып келиш керек экен да. Ошол нерсе баягы иманым жол бербей өчүрүп, анан Аллах Таала насип кылыптыр. Ошол лидер умра менен Аллах Таалам келүүмө түздөмө түз өзү себепкер болду да. Бир адамдар аркылуу себепчи кылып келип калдык. Бул дагы Аллахтын керемети деп билем, Аллахтын каалоосу. Эң башкысы адамда каалоо болуш керек экен, ниет түз болуш керек экен, анан аракет кылыш керек экен. Аллахым ушу умра сапарына келүүгө насип кыл деп, анан өзүм да кичине ачыгын айтканда тыйын чогултуп аткам. Бирок аз болчу, бирок баягы ниетке жараша аракетин да кылып аттым эле да. Анан ушул байкелерибиз лидер умра компаниясынан сертификат алып берип, то есть жолдомо алып берип, анан ушул лидер умра компаниясы менен жөнөткөндө мага күтүүсүз болду да. Бул да Аллахтын бизге берген, мага берген, мындай айтканда керемети десем болот да.